Мен кантип өзүмдүн каалаган идеалдуу фигурама бат жете алдым. Эң биринчи мен ушул нерсени түшүндүм. Буга чейин фитнес залдарга барып, километрлеп чуркап көргөм, өзүм диеталарды кармап көргөм, бирок деген өзүм каалагандай фигурага жете алган эмесмин. Анткени мен бир нерсени түшүндүм. Эгер Аллах Таала каалабаса, жалбырак дагы ордунан кыймылдабайт экен. Ошондуктан бул жакта дагы ошо дуа кылып баштагам. Эң биринчи кадамым Аллах Тааладан сурап, ошол аманат болуп берилген денеге кам көрүп, дуа катары кылып баштаганда баардыгы эффективдүү болуп баштады да. Бирок бир нерсени түшүнүшүбүз керек экен, таваккул деп. Таваккулдун компоненттери мындай болот экен. Эң биринчи биз дуа кылабыз чын дилибизден. Анан экинчиден болсо ошонун 100% себебин аткарабыз да. Анан үчүнчүдөн болсо аны баардыгын Аллах Таалага эле тапшырып коебуз да. Эгерде Аллах Таала кааласа ошол нерсе болот, каалабаса анда дагы бизге бир чоң жакшылык жатат деген нерсени түшүнгөндөн кийин менде баардыгы жеңил болуп баштады. Жана ушул техникаларды биз курста Кымчабел проектисинде ушундай практикаларды беребиз. Анын негизинде бизде бүгүнкү күндө көптөгөн айымдар жеке эле ден соолугун чыңдабастан башка багыттардан дагы өсүп жатышат. Эгерде сизге ушундай багыттагы сабактар кызык болсо, анда Кымчабел проектисин сунуштайбыз. Маалымат алуу үчүн комментарийге плюс белгисин калтырсаңыз болот.